Байыркы грек дарыгери Гиппократ жөө басууну оорунун эң мыкты дарысы деп эсептеген. Анын изилдөөлөрү көрсөткөндөй, сейилдөөнү жакшы көргөндөр аз кыймылдагандарга салыштырмалуу ар кандай ооруларга сейрек кабылышкан. Ошондой эле жөө басуудан жүрөк ооруларынын өөрчүү, мээге кан куюлуу ыктымалдыгы төмөн болору белгиленген. Андан организмдин инсулинди сиңирүү жөндөмдүүлүгү жогорулап, диабет оорусуна чалдыгуу ыктымалдыгы азаят. Сөөк бекемделип, баскандан адам күч-кубат алып, ийилчек, чыйрак болот. Анын жардамы менен арыктоого жана ашыкча салмак кошуудан сактанууга болот. Булардан тышкары ал мээнин ишин жогорулатат, уйкунун сапатына, узактыгына оң таасир этет. Түгүл көңүл чөгүү менен күрөшүүгө көмөктөшөт. Жана да сейилдөөдө жүргөндө адамдын басып баратканына карап, анын абалын, мүнөзүн билип алууга болорун илимпоз психологдор айтып кетишкен. Эгер бат-бат басып бараткан адамды көрсөңүз, анын жан дүйнөсүндө түйшөлткөн нерселер арбын жана өзүнө деген ишенимдүүлүгү төмөн дегенди билдирет экен. Жай баракат баскан адамдар көзгө урунганды жакшы көрөт жана өзүнө дегенде эч нерсени аянбайт. Ар дайым мен деген адамдар каалаган нерсесин ишке ашыра алат, башкача айтканда өзүн абдан жакшы көрүшөт. Кадам-кадамы менен баскан адамдар өзүнө ишенимдүү жана ар нерсе өз орду менен болгонун каалаган адамдар. Иретсиз болуп турган нерселерге көңүлү тынчыбайт, бир калпта. Сүйлөө маданияты дагы өз орду менен сүйлөгөн адамдар. Дене мүчөсүн түз алып жүргөн адамдар бул жандар абдан талапты койгон, өз оюн жаңылбай айткан жана жүзөгө ашыра билген адамдар. Тазалыкты дагы, сулуулукту дагы жакшы көрүшөт. Эң негизгиси жөө басуу аркылуу ден соолугуңузду чыңдап алсаңыз болот. Анткени бир макалада дарыгер Гиппократ менин 2 дарыгерим бар. Бири оң бутум, экинчиси сол бутум деп айткан экен. Толгонай Турсунбай кызы, Элтер Кутмантаң.